Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек жылуулук электр борборуна кыш мезгили үчүн 1 миллион 650 миң тонна көмүр менен камсыздалышы керек. Феликс Куловдун Ар намыс партиясы Улуттар биримдиги партиясы менен бирикти. Октябрь окуясындагы башаламандык учурунда каза болгон Үмүтбектин жакындарына президент Бишкектен үй берди. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдирип, арыз жазгандардын саны 5 октябрга карата 92 адам болду. Жаңы арыз бергендердин бардыгы өзүн өзү көрсөткөндөр. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык 4 октябрда мурдагы ички иштер министри, жаз аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаев бир мандаттуу номер 28 октябрь округунан, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастан Жумабеков номер 20 Манас округунан, мурдагы маданият министри, журналист Нурлан Шакиев номер 17 Аксы округунан, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов номер 9 Кара Суу округунан жана башкалар талапкер болуу үчүн арыз тапшырышты. Боршайком эскерткендей, шайлоого бир мандаттуу округтан катыша тургандар арызын 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтерин 18 октябрга чейин тапшыруусу керек. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Феликс Куловдун Ар намыс партиясы Улуттар биримдиги менен бирикти. Маалыматты Кактус медиа сайты жазды. Маалыматка караганда намыс жана тартип коалициясы түзүлдү. Анын курамында Ар намыстан Феликс Кулов, Улуттар биримдигинен Мелис Мырзакматов, Элдик демократиялык партиясынан Артур Медетбеков жана коомдук уюмдар бар. Коалиция шайлоого Улуттар биримдиги партиясынын атынан барат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катышуу үчүн 73 партия катталган. Бирок бүгүн Аалам саясий партиясы, ага чейин дагы бир партия шайлоого катышуудан баш тарткан. Мугалимдер күнүнө карата эң мыкты мугалим жана эң мыкты тарбиячы республикалык сынактарынын жыйынтыгы чыгарылды. Жылдын эң мыкты тарбиячысы наамын Ош шаарындагы номер 61 балдар бакчасынын кызматкери Маргарита Нагаева алды. Ага 100 миң сом жана Ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомо берилди. Экинчи орунду Нарындан келген Сүйүта Басылбекова ээлеп 80 миң сом менен сыйланды. Үчүнчү орунду алган Ысык көлдүк Любовь Саратовага 60 миң сом каралды. Жылдын эң мыкты мугалими сынагында Ош шаарындагы номер 53 мектептен кыргыз тили жана адабиятынан окуткан Илгиз Шамырзаев жеңди. Ага дагы 100 миң сом жана Ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомо берилди. Экинчи орунга Баткенден Бактыгүл Сагнаалы кызы, үчүнчү орунга Бишкектен Гүлзат Жапарова татыктуу болушту. Алар 80 миң жана 60 миң сомдон сыяк алышты. Ошондой эле мектепте 30 жылдан ашуун иштеген 10 мугалимге билим берүүнүн мыктысы төш белгиси тапшырылды. Кыргызстанда мугалимдер жана кесипкөй билим берүүчүлөрдүн күнү мурда октябрдын 1 жекшембисинде белгиленип, ар кандай даталарга туш келген. ЮНЕСКО 5 октябрды мугалимдер күнү деп бекитип, 1994 жылдан бери бул дата мугалимдер бүткүл дүйнөлүк күнү катары 100дөн ашык өлкөдө майрамдалат. Кыргызстанда бул күн 2014 жылдан бери 5 октябрда белгиленет. Президент Садыр Жапаров октябрь окуяларында каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун үй бүлөсү менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жолугушууга маркумдун атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева келген. Анда Жапаров маркумдун атасына Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырганы айтылды. Жолугушуу алдында мамлекет башчысы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. Жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгиледи. Президент октябрь окуяларынан көп өтпөй Бишкек мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырганын, бирок маселе айрым кызматкерлердин шалаакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады деп айтылат маалыматта. Президент менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жигиттин үй бүлөсүнө жаңы батирин көрсөткөн.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Талибан бийликти басып алгандан 2 жумадан кийин Оғанстандагы азчылыкты түскөн хазарларга кол салып 13 киши өлтүрүлгөнү тууралуу баяндамасын жарыялады. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында 17 жаштагы кыз дагы болгон. Бул окуя 30 августта Дайкунди борбордук провинциясындагы Кахор айылында болгон. Талиб жоочулары качууга аракеттенген 2 жайкын тургунду жана Оғанстандын коопсуздук күчтөрүндө кызмат кылган 11 адамды өлтүрүшкөн. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму топтогон күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө караганда, ооган коопсуздук күчтөрүнүн 9 кызматкери талиптерге багынып бергенден кийин жок кылынган. Эл аралык укук коргоо уюму мындай аракетти аскердик кылмыш деп атады. Алар иликтеген видео жана фото далилдерде катар жаткырылган 11 эркек кишинин башына ок тийгени көрүнүп турат. Бул мыкаачылык менен жасалган өлүм жазасы талиптер Оғанстанда мурдагы ыкма менен башкарып жатканын далилдеп турат, деди аталган уюмдун баш катчысы Агнес Каламрат. Кумтөр кенинин аймагында мыйзамсыз көмүлгөн уулуу заттар табылды. Бул тууралуу Кумтөр Голд компания ишканасынын маалымат кызматы маалымдады. Маалыматта канадалыктар Кыргызстандын жаратылыш коргоо мыйзамдарын жана эл аралык экологиялык стандарттарды бузганы айтылат. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин адистери тышкы башкарууга алынган Кумтөр Голд компаниянын командасы менен биргеликте калдыктар ташталган бир нече жайды тапкан. Көптөгөн жылдар бою өндүрүштүк жана күнүмдүк турмушта колдонулган калдыктарды кайра иштетүүнүн ордуна жерге көмүп келишкен. Бул полигондор бир дагы отчетто же документте көрсөтүлгөн эмес. Кызматкерлердин жардамы менен гана табылды. Экологдордун анализи боюнча мындай калдыктар кендин бүт тарабына көмүлгөн деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө Кумтөр Голд компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн тапшырмасы менен экология тыкыр көзөмөлдөнүп, бардык калдыктар ылганып, кайра иштетүүгө жөнөтүлүп жатканы кошумчаланды. Бишкек жылуулук электр борбору 2021-2022 жылдын күз-кыш мезгилдери үчүн 1,650,000 тонна көмүр менен камсыздалышы керек. Анын 1,000,000 тоннасы жергиликтүү кара кеченин көмүрү, калганы Казакстандан импортталат. Андан тышкары Газпром Кыргызстандан 68 миллион кубометр газга келишим түзүлгөн. Азыр көгүлтүр отун үзгүлтүксүз келип жатканын Бишкек жылуулук электр борборунун башкы инженеринин орун басары Нурлан Кулжыгачев билдирди. Көмүр атайын графиктин негизинде жеткирилип турат. Азыр кампабызда 281,000 тонна көмүр бар. Анын 153,000 тоннасы импорттук көмүр. 5 октябрда Бишкек шаарындагы мекеме ишканаларга, үйлөргө жылуулук бериле баштады. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.